Түркиянын Анталия шаарында турган кыргыздар Ноорузду майрамдашты. Анталияда иштеп, окуп жүргөн мекендештерибиз сүмөлөк бышырышып, Ноорузга карата чоң даярдык көргөн. Сүмөлөк жасоону кыргыз эли коому көтөрүп чыккан. Эле-чекчен энелер ыр-ырдап, жакшы тилек айтып, бүткүл Кыргызстанга ынтымак, молчулук, токчулук болуусун тилешти. Кыргыздын салтын бузбай отко казан асылып, борсок бышырылып, майрамдык кыргызча дасторкон жайылды, деп билдирет уюштуруучулар. Маалымат булагы Кабар KG сайты. Ошондой эле Түркиянын Анталия шаарындагы кыргыз мекендештердин маданий иш-чараларында кошкон салымы үчүн кыргыз эли коомунун даанышман инсан номинациясы менен Алтынай Мамекова эжебиз сыйланды.